Кутман күнүңүздөр менен сиздер көрүп жаткан ЛТР телеканалы андагы учур маселеси берүүсү студияда кызматта мен Айгерим Жаныкул. Бишкек менен Чүйдү газдаштырууга 9 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Мындан 10 жыл мурун газдаштырууга газдаштыруунун деңгээли тактап айтканда 22% болчу деп айтылып жатат. Ал эми учурда бул көрсөткүч дээрлик 2 эсе өскөн, тагыраагы 40%га чыккандыгы туурасында маалымат бар. Алдыдагы 40 мүнөттө дал ушул газдаштырууга байланышкан маселени ортого салган турабыз. Албетте студияга келген коноктордун жардамы менен мен ар бирин тааныштырып өтөйүн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Чыңгыз Абдималик уулу, Бишкектин 1-май районунун башчысынын орун басары Медет Кубатбеков, Жаныбек Оморов, энергетика жаатындагы экспертибиз дагы бүгүн биздин студияда. Ошондой эле Искак Шокоев, Элдик банк, мурдагы РСК банктын Чүй облусу боюнча филиалынын насыялоо бөлүмүнүн башчысы. Куш келипсиздер, курматтуу коноктор. Убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Кыска мөөнөттүн ичинде ушул абага чыккан зыяндуу заттарды азайтып, аны тазалоодо конкреттүү бир натыйжаларга жетүү үчүн газдаштыруу маселеси кызуу жүрүп жатат. Учурда мен суроону Чыңгыз сизден баштайын деп атам. Жалпы маалымат берсеңиз, учурда ушул боюнча газдаштыруу ошол эле Бишкек менен Чүйдө турабы? Азыркы учурда жүрүп жатат. Жалпы канча конуш газдаштырылды? Деге жыл аягына чейин бул сан канчага көбөйт? Саламатсыздарбы? Атмосферанын булганышы бизде бир маанилүү тармактардын чече турган тармактын бири болуп эсептелинет. Буга байланыштуу 23-жылы министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен мамлекеттик мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Анын курамына ошол 11 министрлик кирип, ошол эле учурда Газпром мекемеси дагы киргизилген болчу да. Учурда аталган межбет комиссия 12 жыйын өткөрүп, натыйжалуу, көзгө көрүнөрлүк жыйынтыктар бар да. Бүгүнкү күндө Газпром ишканасы тарабынан Бишкек шаарында жана Чүй облусунда газдаштыруу активдүү жүрүп жатат. Бул боюнча мен айта кетсем, акыркы маалыматка ылайык 52 Чүй жана Бишкекте 52 жагын конуш газдаштырылды. Анын ичинен Бишкек шаарында 25883 абонент газга кошулду да. Ал эми Чүй облусунда 11537 абонент газга кошулду да. Жалпы жонунан өлкө боюнча газдаштырылган абоненттердин саны 50 миңден ашты да. Бул боюнча кече жакында эле бизде мекемелер аралык комиссиянын жыйыны болуп өттү. Аны биздин министр Сапаралиев Азиз Айнабаевич жетектеп, ошол жерден дагы протоколдук тапшырма берилди. Газпром ишканасына ошол газдаштыруу боюнча иштерди күчөтүү, маалыматтык кампанияларды жүргүзүү боюнча тапшырмалар коюлду да. Бүгүнкү күндө алар тараптан дагы биздин министрликтин координациясы астында ошо тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп атат да азырча. Газдаштыруунун бул маанилүүлүгүн айта кетсем, бизде көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлдү. Баарыбызга белгилүү, мындан бир нече жыл мурда кыш маселеси Бишкек шаарында аябай курч турган. Изилдөөлөргө караганда мунун бирден бир себептери жанагы жеке турак жайлар, жаңы конуштардагы көмүрдүн жагылуусу, көп учурда ошо сапатсыз көмүрлөр жагылып, ошол абага зыяндуу заттар эбегейсиз зор салымда чыгып турганда. Чыңгыз, мен кичтес сөзүңүздү бөлөйүн. Сиздер өлчөйсүздөр да ошол абанын булганышынчы. Мисалы, былтыр анчейин болгон жок, ыш. Мурдагы жылы аябай күч болгон. Эми салыштыра келгенде канчалык азайыптыр, ошол боюнча бизге маалымат бересизби? 2022 жылга салыштырмалуу ошо 23, анан бүгүнкү учурга салыштырганда абанын булганышы кыйла жакшырды. Биздин өзүбүздүн эсептөөлөр боюнча бир 10-15%га Бишкек шаарында ыш көйгөйү азайды да. Буга көптөгөн себептер бар. Анын ичинде бул газдаштыруу бул немеде өзүнүн маанилүү бир орду бар. Мисалы, ошол газдаштыруу менен эле биз өзүбүздүн отделдин болжолдуу эсептери менен 12-ден 15 миң тоннага чейин көмүр жагууну чектедик да. Газдаштыруу мененчи. Андан сырткары жанагы автобустар келип атат, электр газ менен жүргөн, электричество менен жүргөн унаалар. Муну менен дагы бир топ атмосферага булгануулар азайып атат да. Газдаштыруу дагы бул эң маанилүү орунда да. Ооба. Мен суроону Жаныбек мырза сизге берейин. Биз билебиз, ушул 2014-жылы Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы символикалык түрдө Россиянын Газпромуна 1 АКШ долларын сатылган. Кийин ага Ош газ ишканасы дагы кошулган болчу. Biz жогоруда айтып атпайбызбы, ушул 10 жылда 2014-жылдан баштап 2024-жылы 10 жыл аралыгында 22% деп маалымат берип атышат, анан 40%га чыкты. Бул
негизи эле албетте Газпром ишканасы туурасында айта кетелик. Бүгүн да биз эфирге чакырдык элек, тилекке каршы алардын убактысы болгон жок, бизге келе алышкан жок. Ошентсе дагы биз эми прогноз божомолдорду сиз менен сүйлөшөлүк да. Ушул биз азыр газдаштырууну бир гана Чүй менен Бишкекте өткөрүп атабыз. Дагы 450гө жакын Кыргызстан боюнча дагы айылдар бар. Ошол көгүлтүр от жетпеген бойдон калып атат да. Бул өтө эле жай эмеспи биринчиден бул процесс. Анан ушундай темп менен барып отурсак, ошол 2030-жылга чейин деген программасы бар экен. Ошого чейин бул газдаштырууну толугу менен Кыргызстан боюнча ошого чейин жетишеби деги эле. Кандай деп ойлойсуз? Эми бул мынакей жалпысын айтканда газдын баягы газдаштыруунун оң жактарын, анан баягы кемчиликтерин белгилеп айта кетсек туура болот да. Баягы оң жактарын эми айта турганга мынакей эмеден экологиядан баштадык. Бул абдан чоң жакшы маселе. Анткени газ аба ырайын көмүргө караганда жана башка заттарга кыйла аз булгайт. Ошон үчүн газдаштыруу бул эң жакшы нерсе. Экинчиден жанагы газды жана башка жактарда да пайдаланып атпайбы? Жана автотранспортто жанагы бир өзүнчө бир мындай автономдуу түрдө дагы ошондой мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Бул жалпы жонунан алганы бул Газпром биякта иштеп атканы менимче абдан чоң жакшы нерсе. Муну пайдаланганыбыз туура. Анан эми сиз айткандай баягы темпи кандай болуп атат дегенде, мен маалыматыма караганда темпи жайыраак болуп атат да. Мына өзүңүз айттыңыз, 20%, 22%тан 40%га чыгыптыр дебедиңизби? Демек бир 18%ты коштук деп маалымат берип атышат да. Анан 30-жылга чейин планын карасаңыз 60%га чыгарса болот деген план коюшуптур. Демек дагы ошончо, дагы 20%тай газдаштырганды көбөйтөт да, туурабы? Мына 9-10 жылдын ичинде 18% кошсо, 30-жылга чейин 6 жыл калды. 6 жылдын ичинде дагы ошончо кош керек турбайбы, туура план боюнча. Демек өткөн мезгилдин темпин карасак, болжол менен 2% болуп атпайбы жылыга, 2% газдаштыруу көбөйүп атат да. Демек 6 жылда 12% көбөйүп калат да. Демек 20%га көбөйүш үчүн темпти 2 эсе көбөйүш керек экен да, болжол менен. Демек бул эмнени айтат? Темп төмөнүрөөк болуп атат да. Экинчиден жана газ эмеси сатылып кетти, жана карызы менен деп атпайсызбы? Эми бул саясий чечим болгон бир учурда. Анткени баягы кошуналар менен биз жакшы бири-бирибизди түшүнбөй, эмдигичи баягы кызматташтык жакшы болбой атпайбы? Кичине оңолуп атат мынакей Өзбекстан менен. Бирок буга чейин баягы газ алыш кээде токтоп калып билесиздер да, кышында. Кышкы маалда ар кайсы себептер менен саясий көбүнчө басымдар менен токтоп калчу. Ошон үчүн аркасынан Газпромго өткөрүлдү. Газпром ага караганда кичине үзгүлтүксүз мүмкүнчүлүгү бар дегендейчи. Бул да бир чоң маселе да. Кошуналар менен баягы бири-биринин ушундай бир буттоосу болсо, өнүгүү бардыгына асаят. Кыргызстанга эмес, өзүлөрүндө да төмөндөйт. Ошон үчүн биз аркасынан Газпромго өттүк. Анан жана карысын айтып атпайсызбы? Сиз сумма жөнүндө айтайын деп атасызбы, Жандай? Жок, сиздин сурооңузга карысы менен алды деп атпайсызбы? Жок, бул эми факт, бул болгон 2014-жылдагы. Мен эске сала өттүм телекөрүүчүлөргө. Бирок сизге да маалыматыңызга кошумчалай кетейин. Соңку 9-10 жылда болгон 53 айыл газдаштырылса, дагы 6 жылда ошол 347, сиз айткан мөөнөттө 347 айылга куур тартуу деги эле мүмкүнбү деген суроо болуп атат. Ошону мен дагы мындай бүт деталдарын карап чыкканга мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Жана жалпы маалыматына караганда 18% газдаштырылды деп берип атышпайбы, буга чейин. Анан дагы үстүнө 20% кошобуз деп. Бул кандай эсептеп атканын азырынча түшүнүш кыйын. Баягы тагыраак маалымат Газпром өзлөрү келбей атпайбы буяка? Келип так маалымат бербесе. Анткени айылдын санына караганда дале бир топ салыштырмалуу кыйла көп айылдар болуп атпайбы газдаштырылган, Биз Медет мырзадан сурайлык, азырынча эми албетте айылдарга жете элек. Бишкек боюнча алганда сиз мына 1-Май районунун башчысынын орун басарысыз. Соңку маалыматтар боюнча Бишкек боюнча канча жашоочу бар негизи 1-Май району боюнча? Саламатсыздарбы? 1-Май району боюнча мен турак жайларын айтып кетсем, газификация эмеге более ыңгайлуураак болот го дейм да. 1-Май район боюнча 22.611 турак жай бар. Анын турак жайы бул бизде конуштар да бар да. Ошол конуштар менен эске алганда бизде мынакей 10 конуш кошулган газга.
конушту бизде 4397 турак жай бар. 4397 турак жайдын 2295 турак жайы газга кошулган. Калгандары боюнча бул пайыз менен эсептегенде бир где-то 50% тегерек болуп калат экен, ошондой газдаштырылган. Андан сырткары бизде дагы жаңы кошулган АТР алкагында айыл өкмөтлөр бар. Анан дагы биздин бир 16 МАП бар, толугу менен газдаштыра элек. Ошонун баарын кошкондо бир 22 миңге чыгат да. Бирок азыркы учурда 4397 турак жайга шарт түзүлгөн. Бул канча убакыт аралыгында аткарылды? Бул бизде 2018 жылдан баштап газификация процесси жүрүп баштаган. Ошол убакыттын азыркы убакытка чейин деп айтып койсок болот. Эми биз билебиз, бул газдаштыруу боюнча атайын субсидия катары насыялоо жагы дагы каралган болчу. Элдик банк, мурдагы РСК банк менен Айыл банк аркылуу азыр жарандарга насыялар берилип жатат. Биз Чүй облусу боюнча ушул Элдик банктын филиалынын бөлүм башчысына Искак, сизге суроо берелик. Соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз, Чүй облусу боюнча канча насыялоо болду, канча каражат берилди? Анан деги эле эл баягы макул болуп эле түшүнүп бул боюнча маалымат жеткиликтүү. Негизги талаптар. Негизги талаптар кандай болуп атат? Саламатсыздар. Чүй облусу боюнча 2024 жылы 2 миллион сомдон ашык уже газдаштырууга берилди. Эң негизги талаптары боюнча бул газга подключение, анан газовый котел сатып алганга деп атайын каралган. Бул продуктубузчу 8% менен 150 миң сомдук өлчөмдө максимально ошолго чейин күрөөсүз, эч кандай күрөө жок, күрөө коюлбайт. Эң негизги талаптардын бирөөсү бул ошол үйдүн документинин копиясы керек болот. И ошол кожоюну, ошол үйдүн кожоюну сөзсүз ошол жерде болуш керек. Себеби биз ошол киши действительно ошол жакта жашагандыгын биз тастыкташыбыз керек. Может башка бир ар кандай учурлар болуп калат. Биздин банк болсо азыр кайсыл жакта ачылса биздин банк дайыма ачык. Биздин каражаттарыбыз жетиштүү. Дайыма эле карап атабыз. Эң негизги дагы талаптардан бул киреше булактары боюнча кагаздар керек болот. Если жок, андай эмес, бизнес боюнча болсо, бизнес боюнча кагаздардын как кредит катары эле карайбыз ал жактарын. Бүт эле минимальный пакет документов деп коет, ошондой эле документтер менен карайбыз. Паспорт, киреше булактары и үйдүн документтери. Канча күндө карап берип атасыздар? 2 күн бул максимально караганда. 2 күндүн ичинде уже биз кардарга беребиз. Себеби ал кардар бизге эң негизгиси сметный расчет деп коет. Ошол расчетты алып келиш керек. Себеби биз как адис катары газга канча кеткенин, канча аралыктарын билбейбиз да. Например, Газпром же болбосо башка бир газ туташтыруу боюнча жанагы компаниялар бар. Ошолор өздөрүнүн юридический компаниялар бар. Ошолор өздөрүнүн сметный расчетун беришет. Ушунча метрден мынча сом болот, материалына, монтажына, котелуна деп полностью бизге өздөрүнүн мындайча айтканда коммерческий кагазын беришет. Ошол кагаздын негизинде биз насыяны карап баштайбыз да ужечи. Максималдуу түрдө 150 миң сом болсо, негизи орточо эсеп менен анча эми чоң эмес. Көбүнчөсү канча суммага чейин? 80-90 миң. 80-90 миң алып жатышат Чүй облусу боюнча. Чүй облусу боюнча. Негизи ошол келип аткан банкка келген кардар, мисалы ошол маалымат боюнча сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүсүздөрбү? Мен чыңызга берет окшойм, бул суроону. Же банктан эле түшүндүрүлөбү? Мисалы, жана көмүр жагы алда канча кымбат экени сыяктуу маалыматтар канчалык мындай жеткиликтүү болуп атат да элге? Биздин өзүбүздүн неме боюнча караганда, баягы биздин тил менен айтканда, жалпак тил менен айтканда, лично өзүм опытыман, например, келген кардар газга обязательно уже неме да, ынанып неме кылат. Себеби көмүр действительно кымбат түшүп атат. А газды бир неме кылганда, андан газ туташтыргандардан кийин уже үйдүн ремонту дагы уже постоянно жыл сайын кылбайт, уже газ болгондо жанагындай ыш болбойт. Ошон үчүн газга көп адам уже макул да. Подключение. Негизи элдин активдүүлүгү кандай болот Чүй облусу боюнча? Чүй облусу боюнча буга чейин, например, бул проектибиз баштала элек учурда потребительский жанагы тиричилик кредиттери деп каралчу.
ошол кредиттер менен каралып жүргөн 2023-түн октябрь айына чейин. 2023 жылы могул биздин жаңы могул продукт боюнча башталгандан кийин ушу газификация менен гана алып башташты да. Себеби бул жакта 8%, ал жагыбыз обычный жанагы потребительский кредиттерибиз 20%дан болуп атпайбы? А бул жагыбыз 8%, атайын мамлекет ушундай 8 субсидия кылгандан кийин элдер ушуга уже ынанып алып баштады да ушунданчы. Кардар азыр биздин банк боюнча 2 миллиондон ашыгыраак суммасы экен, 17 кардар. 17 кардар. болгон Негедир? Болгон 17 2024 жылга. Бирок бул бир гана РСК элдик банк боюнча. Элдик банк боюнча. Менде жалпы маалымат бар. Газпром мен жана айтып кетпедим, мекемелер аралык комиссиянын ишинин аткаруучу негизги немелери биз болуп эсептелинебиз. Алар берген маалыматка ылайык жалпы РСК анан Айылбанктан 60 керектөөчү кредит алыптыр. Жалпы суммасы 7 миллион 917 миң 295 миң сом берилиптир уже акча каражаттары. Акыркы маалыматтар боюнча. Жөнөк мырза, негизи бул темп боюнча кайрадан эске суроо. Ошол Чүй облусу боюнча, эми албетте бул жалпы Кыргызстан боюнча азыр эле Чыңгыз айтып өттү, анан Чүй облусу боюнча кандай дейсиз? Насыялоо жаатында ошо элди дагы көбүрөөк багыл бул экологиялык жактан өзүңүз айткандай зыянсыздандырылган маселе боюнча жалпы алып караганда канткенде ошол эле бул толугу менен Кыргызстанды ошол эле бир эле Чүй менен Бишкекти эмес газдаштыруу жаатын, мисалы азыр эмес насыя бул дагы бир мындай бир жолу болчу да, элди тезирээк акчасы жок болгон адамга мындай бир мамлекет жардам берүү иретинде ошо насыялоо бул жакта жогоруда айтып өткөндөй пайызсыз эч кандай үйдү күрөөгө койбойт жана ошка деген жеңилдетилген максималдуу түрдө. Бирок ошого карабай деле элдин багыл газдаштыруу маселесине мындай жайыраак болуп аткандай сезилет да, сиз кандай дейсиз? Ооба, менин түшүнүгүм боюнча бул баягы жалпы көлөмгө караганда абдан аз болуп атса керек, насыя алгандар. Балким баягы элге балким толук түшүнүксүз болбой аткандыр, же баягы газдын пайдасын түп тамырын билбей аткандыр. Ошон үчүн мындай мен ойлойм да, мисалы газ менен үйдү жылытканда мына энем айтып өттү, көмүргө караганда ыңгайлуу экен деп, ошо канчага арзанга түшөт, ошону элге жетип атабы, билип атабы, ошону билсе, кандай дагы бир экономикалык пайдалары бар. Ошондо балким элдер баягы мында көп акча үнөмдөй турбаймынбы деп кызыгуу жогорулайбы дейм да. Анан баягы өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүнгө жараша ошол 17 кардар эмес, балким кыйла көтөрүш керек. Анткени Кыргызстанда кардарлардын саны канча болуп атат? Биздин эсеп боюнча көп, абдан көп да. Анан темп боюнча айтып атасыз, мен деле мына маалыматтарга караганда бизде бул Газпром келеректе 210 миллион куб метр пайдаланчубуз бүт Кыргызстан боюнча жылына. Анан эми азыр бүгүнкү күнгө 440 миллионго көтөрүлдү газ пайдалануу деп маалымат берип атышат да. Ошол өткөн 9-10 жылдын ичинде. Анан 30-жылга чейин жана 60% жеткиребиз дегенде 1 миллиарддан бир аз ашыгыраак кетет экен да. Дагы ошондо үстүнө канча кошуп атышат? 200 миллиондой кошулса, дагы үстүнө бир 600 миллион көтөрүп атпайбы газдын пайдаланышын? Ушул жерде мындай ориентир алып атабыз да, канчалык биз деңгээлде газ өтөбүз, канчалык деңгээлде мындай бир экономикага орчундуу таасир болобу депчи. Ошондон түшүнсөк болот да. Анткени бул цифраны карап көрсөм, баягы 60%га жетет. Андан тышкары баягы азыркы эле кардарлар дагы бир мындай жалпы жонунан айтканда 1,5 эсе газды пайдаланганды көбөйтөт экен да. Анткени баягы эл түшүнө баштайт да, газ эгерде баасы туура коюлса, жанагындай экономикалык пайда болсо үй бүлөгө, ошону түшүнсө анан элдер көп пайдалана баштайт да. Медет мырза, сиз 22 миң дедиңиз, 1-Май району боюнча, турак жай боюнча. Ошондо азыр 4 миңдин тегерегинде болсо, Бул именно конуштар, где газ тартылган конуштар боюнча айттым да. Пландар боюнча айтып берсеңиз да, Пландар боюнча сандар дагы канча мөөнөттүн ичинде мындай жогорулатуу планы бар да сиздерде? Эми пландар боюнча айтып кетсем, азыр бизде Ак Босоо конушунда газдаштыруу иштери жүрүп жатат. Мына кечээ мурун эле 1 ай болуп калды, уже место дислокациясын табып, өздөрүнүн техникаларын коюп, уже иштерин башташты. Полностью уже документально кагаздары менен бүттү деп айтып койсок болот да. Андан тышкары деле бизде уже
жаңы кошулган аймактарда Маевкада 6, Пригородда 6, ошондой эле 16 мапта деле бир 5 газификация керек жыл массивтер калат да. Дагы бир топ эле жыл массивтер болот да азыркы учурдачы. Анан бул боюнча дагы мен тиги Газпромдун өкүлү келсе да бир ошого бир айтып сурап көрөйүн дедим эле да, качан дагы кайсылар боюнча пландаштырасыңар депчи. Бирок алардын маалыматы боюнча 2026-дан эрте эмес деп айтып атышат. Ошону да биз тактап алганыбызда өтө эле бизге ыңгайлуу болуп атат да бул маселе боюнчачы. Кандай деген мүчүлүштүктөр болуп атат газдаштыруу маселесинде ошо сиздин районуңуз боюнча? Оорчулуктар дейсизби? Эми бул жакта көп эле элдерге жеткизиш өтө эле мындай ыңгайлуу мындай эме маселе болуп атат да, айткандачы. Көп мындай балким мындай тура көрбөйт дагы, баары ойлойт мындай мен көбүрмөн жаксам мага ошол эле ыңгайлуу, ошометип эле жүрө берейин депчи. Анан 8% деп айтат, 8% да өтө эле биз үчүн кымбат деп атат. Кээ-биркилер айтат, менде мага кредит бербейт, анан барса кредиттин историям анча эмес деп бербей атышат деп айтат. Кээ-биркиси айтат, менде убакыт жок, барганга дегендей маселе, ар кандай маселе көтөрүлүп атат да. Бар, анда башкачалар дагы барып атайын өздөрү издеп келип бизге жардам бергиле, айтып койгулачы деп андай да жарандар бар. Аларга толуккандуу жардам берип, БСК жана Айыл банктын директорун берип, буклеттерден берип түшүндүрмөлөрүн беребиз да. Булар боюнча. Ошо жаралат да, эл түшүнгөнгөчү, могу газ менен жылытканда ошол бир орточо үйдү алсак же бир батирди алсак, газ менен жылытканда канча эсеп бир айда канча кетет, мисалы орто кышта. Анан көмүр менен жылытканда канча кетет, ортодо эмгекти да эске алыш керек да, ошонун пайдасы канча болот, ошондой эмелер барбы силерге? Ал боюнча мен мындай так цифрларын айта албайт экенм, бирок Биздин бөлүм бул боюнча бир изилдөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Мисалы газ менен бир айда мисалы суук болгондо бир 5000ден 10000ге чейин чыгат экен да. Чилде маалында. Чилде суук маалында. Ал эми ошол эле учурда көмүрдүн тоннасы канча бир 5-6 миң болуп атат да. Эми бир айда жок дегенде бир среднемде бул минимальный бир 500 кг жакты деп коелу. Эми муну жакканда деле адамдын ресурсу кетип атпайбы? Бир адам дайыма даяр туруш керек. Тазалап, мештерди тазалап туруш керек. Трубаларын тазалаш керек. Ошол эле мындай рисктер да жогору да бул жерденчи. Анан биз эсептеп көрсөк, бул орточо эсеп менен алганда 1 тонна көмүрдөн атмосферага көмүрдүн сапатына жараша 43 кг-дан 100 кг-га чейин зыяндуу заттар чыгарылат экен да. Мунун зыяндуу жактары көбүрөөк болуп атат да. Газ менен кошулганда ошо аны күйгүзүп коет экенсиң, өчүрүп коет экенсиң. Автоматтык немелери бар экен, өзү бир нормага келгенде өчүп, күйүп ушундай иштегендери да бар экен да. Бул газдаштыруу кыйла жеңил болуп атат да, мындайча айткандачы. Пайдалуу жактары көп болуп атат да чындыгында. Ушул пайданы мен кечиресиз, экиге бөлүш керек да. Мисалы жанагы атмосферага зыян келтирип атканда ал тиги үйүн жылыта албай аткан адам ага мындай көп аны карабайт да. Пайданы экиге бөлүш керек. Ошол адамга келген пайданы силер так айтып берсеңер жакшы да. Мисалы 500 кг-дан 1 тоннага чейин көмүр кетет экен, газ менен кеткенде мынча кетет экен. Анан ортодо эмгектин баасын кошуп туруп, күнүгө 1 саат 2 саат эмгек керек да. Анан жанагы тазаламайдын дагы баасын кошуп берсеңер, ошондо балким экөө тең чыгып калса, анан айтасыңар, мына силер мынча асылып мынча пайда көрөт экенсиңер. Анан андан тышкары атмосферага, мисалы жалпы коомчулук, Кыргыз мамлекети, анан бүт дүйнөлүк атмосферага момча пайда келет экен деп аны өзүнчө чыгарсаңар, ошол пайданы өкмөт негизи кош керек да, анткени ал өкмөттүн жоопкерчилиги да, аны таза кармаш. Ал тиги кардар аны эмете албайт, ал чыгымды жаба албайт. Ошону экиге бөлүп көрсөтүп берсеңер жакшы болмок дейм да. Сиз жакшы ойду айттыңыз чындыгында. Биз ошол мекемелер арал комиссиянын жыйынына ушул маселени көтөрөбүз. Негизи буга чейинки жыйындарда Газпром тапшырмаларды алган болчу. Эми тилекке каршы кийинки чакырууларда келсе, балким дагы кенен айтып берет өздөрү. Кышка чейин да убакыт бар, дагы жолу теманы. Бул жерде дагы чоң маселе да. Мисалы, могу газдаштыргандан баягы шаар булганып атпайбы? Ал жерде баягы ден соолукка зыян келет. Ал чоң чыгым, канча киши орун саны канча көбөйүп атат, канча эл чыгым болуп атат, жумушка чыга албай атат, аны эсептеген пока мен статистиканы көрө элекмин. Ошондой барбы? Ошондой болжолдоп берсеңер,
Минздрав такып айтпаса аны бизде жок. Ошондо бул орчундуу маселе ошол Минздрав эметсе, ошол чыгымды асайткы, мисалы газ канчалык деңгээлде асайта алат? 10%, 20%, 30%, тиги газдаштыруу көбөйгөн сайынчы. Ошого жараша өкмөт салым кош керек. Анткени бул накты өкмөттүн жоопкерчилиги болуп калат, ошо элдин ден соолугун баягы чыгымдарды асайтканга. А жанагы кардарларга түз пайданы келгенде кылып шарт түзсөңөр, анан алар баягы кызыгуу пайда болот. Анан ошондо газдаштыруу, газдын накта бир салымы пайда болот да. Мен да кошо кетсем, Медет мырза айткандай, чынында эле кыйынчылыктардын эң эле биринчиси жанагы кредиттик тарых деп каралат да. Биздин өзүбүздүн ички документтерибиздин арасында ушундай обязательный бул мамлекет бизге субсидия кылып берип аткандан кийин, бул арзан акча болуп аткандан кийин биз ал талаптарды обязательно карашыбыз керек. Себеби азыр баарыңыздарга белгилүү болгондой эле немеде кредиттик тарых көбүндө жакшы эмес. Ооба, азыр көбүнчө эле насыя алып калышты. Баягы өзүнчө бир учур болгон, жанагындай групповой кредиттер, өзүнчө кредиттер алып, жанагындай топ-топ болуп ойноп алышып, ошентип анан бириси төлөбөй коюп, анын кредиттик тарыхы буга дагы таасир берип, ошолдон ушундай маселелер көп болот да. Действительно, ал, например, ошо жаңы конуштарда жашагандар көп эле ушундай учур болуп атат, биздин өзүбүздүн жумуштачы. Ошол негизден эмне болуп атат андай учурларда? Кандай карап атасыз? Андай учурларда биз жанагы киреше булактарын көбүнчө карайбыз да. Ал кредиттин, бул башка кредиттери болсо деле биз карайбыз. Бирок бул кредитти дагы жапканга, бул кредитти да жапканга киреше булактары жетиштүү болуп турса, биз беребиз. А эгерде жетишпей болуп турса, биз мүмкүн суммасын азайтышыбыз мүмкүн. Бирок калган сумманы газдаштырууда жетпей калса кайдан табат? Вот мындай да общий бир инвестиция болуп атканда деле өздүк салым болуш керек. Анан бирөө инвестиция, биз, например, как инвестор катары, например, кардарга 100%, например, 100 000 сомдук инвестиция кыла турган болсок, анын өзүнүн талабын дагы сурайбыз да. Ошондой учурлардачы сиз өздүк салымыңыздагы бир 30% кылыңыз, 30 000 сиз өзүңүз кылыңыз, биз 70 000 сомду биз сизге каржылап берели деген ушундай предложенияларды кылабыз да. Ушундай учурлар болуп калат да. Айтыңыз. Жок, сиз. Жок, биз жерге ошол сөзүң аралжыда жанагындай элге кредит берилип атканда 8% албетте биздин шартта, биздин базар шартында абдан төмөн, чоң жардам. Ошол учурда баягы эл үчүн көпчүлүк элдерге бул аз процент эмес. Ошол акчаны кайра кайрыш керек да, үстүнө 8% үстөгөн кайрып бериш керек, туурабы? Ошондо суроо жаралат да, ошол алып аткан киши түшүнүш керек. Ошол 8%-ын кошуп кайра кайсы кошумча булак болуш керек да, эмне пайда көрүп атат, ошо эмненин эсебинен төлөп берет. Мисалы жана үйдү жылуулап берип атышпайбы? Үйдү жылуулап берип атканда алар түшүнөт. Үйдү жылуулап койсом, мынакей мен электр энергияга жылытканга момча аз төлөйт экенмин, момча акча бюджеттин, үй бүлөлүк бюджеттен үнөмдөйт экенмин, ошол төлөгөн акчам андан аз болот экен деп, ошого барат. Ошону адистер түшүндүрүш керек да. А булар эми силердин учуруңарда да ошону түшүндүрсөңөр жакшы болот эле да. Мисалы эмненин эсебинен, мисалы көмүрдү азыраак жагабы, кай жерден үнөмдөйт ошол? Чыңгыз мырза айткандай, жанагы адамдык ресурс действительно, например, сиз жана айтып атпайсызбы, 1-2 саат деген биз өзүбүздүн, например, көмүр жаккан үйдө сиздер деле өзүңүздөр билет болсун, 1-2 саат болбойт ал жерде. Бир күн кечке ал жерде көмүр жагыш керек болот. Каждый 2 саат сайын көмүр салып туруш керек. Ал бир адам, то есть табык кармалбайт. Ал смотря еще кайсы кандай көмүр алат, каяктыкын алат еще. Вот ошонун баарын кош керек, чың болот атпайбы? Вот Чыңгыз мырза айткандай, действительно, жанагы азыркы жакшы сонун котелдор чыгып калды. Эртең менен жагып коесуң, келсең балдарың үйүңдө, үйүң жылуу, эч кандай мындай кыжалатчылык да жок да. А көмүр неметкенде жаш бала, например, аны жага албайт, ага чыгып андай пожар опасный деген ситуациялар бар. Ошон үчүн бул жерде жана человеческий ресурс деген аябай немаловажный фактор да бул жердечи. Исхак мырза, ошол банк карап аткандачы, кечиресиз. Банк карап атканда бир кишинин маалым катын эле алып атасыздар, кожоюндун, ошол үйдүн эле, туурабы? Только ошо кожоюн. Канчадан жогору болуш керек анын тапкан кирешеси андай жанагындай? Тапкан кирешесинин 50%-ын гана погашенияга 50%-ын гана. Башка ошол кредиттери болгон учурдачы кандай? Башка кредиттер учуру болгон учурда жанагындай ситуацияны предлагать этебиз да бизчи. Ушундай, если 100 000 сомдук сметный расчет келген болсо, сиз өздүк салымыңызды бир аз көбөйтүңүз. Биз сизге монча берели деген учурлар бар.
Медет мырза, сиз Жана бир аз кошуп кетейин дедим эле, ошондо как раз банктар менен Айыл банк, РСК банк менен жалпысынан 20 жылдын башынан баштап 22 жолугушуу өткөргөнбүз биз элдерге газдаштыруу боюнча депчи. Анан ошол эле жолугушууда мынакей банктардын эле өкүлдөрү баары эле угушту. Ушундай эле көйгөйлөр жаралганычы. Анан жана кошуп кеткенде эле газ боюнча айтып кетпедиңерби? Комплексный бир өзүнүн бир проблемалары бар экен да, газ уголь жаккандачы жанагы үй караят, эме болот дегенде ошону дагы бир толук кандуу Газпром тараптанбы же эмеденби мондай бир видеоролик катары тартып, чыгымдарын сыртка чыгарып, бир ушундай бир биз мисалы жергиликтүү өз алдынча мондай акимат болгондуктан биз аны элдерге ар дайым айтып турабыз да, бирок чогушка мындай келишет, бир келгенде келбегендери да бар да. Кээ биркилер бар, үйүндө отуруп, уже депчи, анан ошондуктан мондай видео материалдар даярдап, расчетторун чыгарып, биргеликте Минприроду менен ошол эле сиз айткан жанакы киши рабочий силада, ал деле кышында же жайында тырмактары карайып, жумушка барбайм, кой эме ушакта жүрбөйлү, анан кооптуу дагы да, аябай кооптуу. Өртөнүп деле кетиши мүмкүн, кичинекей балдарын деле жактырышат, карасакчы, мынтип эми калп эмес, мен деле мисалы айылда туугандарым жагышат, анан биринчи класс балам үйрөнүп калды, жагып калды дейтин айтасың да койбойсуңарбы депчи. Кооптуусу дагы бар да, бияктачы. Ушул жерде бир аз баягы биздин коомчулукта дагы көп жакшы түшүнүп болбой жатат да. Силер адис катарда ушуну мындай карасаңар жакшы да. Бул баары тең бир маселеге келип такалат да. Жанагы айтып атпайсыздарбы? Газ жакшы болот, абага жакшы, анан ас эмгек кетет, мешти ас үнөмдүү, анан дагы көп нерселерди. Ошону жанагындай, мен кыска айтып койдум окшойт, ошону чыгымын үнөмдөө, кайсы жерден үнөмдөлөт так көрсөтүш керек да. Мисалы орто кышта, орто момундай аянтта көмүр менен көпчүлүгү жагып атышат, момча чыгым кетип атат. А жерде жанагы мен айтып атпайм, болжол менен тазалаган 2 саат деп. Күн бою турабы, мына андан да көп эмгек кетип атат деп атасың, Ошол жерде адамдын эмгегин эсептеш керек. Мисалы биздин минимальный зарплата деген бар да, ар бир кишинин эмгегин бааланат орто эсеп менен. Ошонун баарын кошосуңбу? Ошондо ошол үй бүлө таза пайда көрүп атат. Газ көткөндөчү. Ошону өзүнчө эсептегиле. Анан ал атмосферага зыянды, мен кайталап коеюн, ал үй бүлө ага жооптуу эмес. Мисалы мен үйүм суук болуп атса, балдар үшүп атса, мен атмосферага булганып атат деп ойлонбойм да. Мен үйдү ызытканда ойлоном, туурабы? Атмосфераны бузуп эметип атканда ал айтып атпайм, ал өкмөттүн жоопкерчилиги. Анан мына силер ошону 43 тонна, канча тонна жерде үнөмдөлөт десең, көмүрдөн газ көткөндө. Ошол жерден канча пайда түшүп атат? Ал өкмөт эл аралык эмес бар өзүнүн милдети. Ошол эки жерде өкмөт ошого субсидияны ошон үчүн берип атат. Мисалы 8% кылып. Мен да бир аз кошуп Бир кошуп койсом, жанакындай эми бул менин жеке оюм катары айтып атам да, позиция эмес, бул биздин жеке оюм катары да. Мисалы 8% бул азыркы убакытка караганда бул жеңилдетилген пайыз деп деле койсок болот да. Азыркы учурда пайыздар акция деп 20%, болбосо 25-26% да. Жөнөкөй эле потребительский кредит. Анан жанагындай бизде эми аналогично карасак, растаможка маселеси. Жанагындай двигатель внутреннего сгорания, у них растаможкасы мындай жеңилдетилген түрдө да. Могу кредитти да 8% да бир аз төмөндөткөн маселени да бир карап көрсөк деп мен деле бир айтат элем да. Неге дегенде ипотека кредит бар. Ипотека 4%. Мисалы мен ипотека алгам 4% кредитта, эми башында 8, анан түштү да. Ошондой эле маселени булдун деле бир карап бир эметсек деле кандай болот эле, балким элге дагы бир ыңгайлуу бир шарт түзүп берет элекпи дегендей да. Мындай буну биз бир эле жол болсо видео чыгарып коюп же эмес, а буну мындай баарыбыз биргелешип туруп, бир ошонун баарын бир чыгарганда гана биз дагы чоң жетишкендикке жетебиз деп ойлойм да. Сунуш катары, сунуш катары. Чыңгыз мырза, мен кечиресиз, Медет мырза, бизде убакыт аз эле калды, ошондуктан мен Чыңгызга бир суроо берейин деп атам. Биз билебиз, абага карата Дүйнөлүк банктан биз тагы насыя алабыз. Ошол боюнча кыскача бир убакыт бар экен, бизде маалымат бере кетесизби? Кандай бөлүштүрүлөт, кайсы иштерге жумшалат? Азырынча бул сумма жакын арада бөлүнүшү керек, Ооба, Дүйнөлүк банк тарабынан ошо Бишкек шаарында атмосфералык абанын сапатын жакшыртуу боюнча $50 миллион бөлүнүп жатат. Бул
бул акчаны иштетүү боюнча бүгүнкү күндө министрлик тарабынан отдел реализации проектов деген түзүлүп атат. Түзүлдү, анан орг моменттери бүгүнкү күндө чечилип атат да. Аталган сумманын дээрлик 32 миллион доллардан ашыгы бул жанагы жеке турак жайларга бөлүнүп жатат. Алардагы жылытуунун альтернативдик булактарына өткөрүүгө основной сумма кетип атат да. Бул мисалы жанагы жердин астынан жылуулукту алып үйдү жылытуу теплонасостор деп коет. Ошолор жактарын карап жатышат да. Андан сырткары бул бизде Кыргыз гидрометтен, ошондой эле бизде экологиялык мониторинг департаментибиз бар. Ошо абанын сапатын өлчөп турган мамлекеттик мекемелер болуп эсептелинет. Ошолордун станцияларын, экологиялык постторун жаңылоого, заманбап стандарттарга келтирүүгө ошолорго дагы бир бөлүгү бөлүнүп жатат да. Андан сырткары жашыл зоналарды түзүү, жашыл коридор түзүү максаттар бар. Бүгүнкү күндө атайын бир белгилүү бир аймакты алып, ошол экологиялык коридор, жашылдандыруу. Ошол жака дагы финансылык каражаттар кетип жатат да. Жакынкы күндөрү бул каражаттар түшүш керек. Биздин отдел реализации проектовго 2030-жылга чейин ошо иш-чараларды алып барышат да. 2030 алдыдагы 6 жыл ичинде. 6 жылга мерчемделди да. Кыскача иштеп жаткан тууралуу айтып кетсем, эми газификация дегенде газдаштыруу жеке турак жайлар эмес, адам деле башка жумуштарды айтып кетсек болот. Мынакей Бишкек шаар мэриясы 1000ден ашык газ менен жүргөн эме автобустар алынды. Андан тышкары 1-Май район боюнча айтып кетсем, мектеп, садиктер толугу менен газга өткөн, бир эле мекемеден тышкары бизде толугу менен газга өткөн. Бул жактан биз мисалы бизден зависит эткен жумуштар боюнча толугу менен аткарып, ошол боюнча газга өткөрүү боюнча толук кандуу иштер жүрүп атат деп мэрия тарабынан айтып койсом. Таштанды таштоочу жайды айта кетишкен. Таштанды таштоочу жай боюнча толугу менен смог өчүп, аякта азыркы учурда түтүн чыкпайт. Ошонун дагы бир салым смогтун азайышы боюнча деле кошуп койсо болот го дейм да. Бул мен Кыштын азайышына дагы ошол кошумчалап кетсем болобу ушул боюнча. Бизде Бишкек шаары негизинен локомотив болуп эсептелинет. Көптөгөн иштер ошо мэрияга милдеттендирилген да. Ошол бүгүнкү күндө Медет айткандай 1000 автобус келип, ошол эле дизель менен жүргөн микробусиктер четке чыгарылбады азырчы. Дээрлик көбү уже линиялардан алынып, ошол автобустар киргизилди да. Биз эсептеп чыктык. Ушу менен эле мына автобустар келип, бусиктер жылганы менен суткасына 200 тонна дизелди жагуу чектелди да бүгүнкү күндө. Анан элестеткиле ошол канчалаган выбростор чыкканда, ошол эле мына БСП санитардык полигон өчүрүлүп, бизге далай арыздар келчү. Мисалы самолеттор конуп атканда, түшүп атканда, шамал аэропорт жака карай урганда, мындай учуп конус аябай татаалданган деп далай арыздар келген да. Ошу менен дагы ошо ыштын немеси аябай азайды да. Влияние берди да, жакшычы. Жакшы иштер болду мэрия тараптанчы. Бүгүнкү күндө ал жакта биздин маалымат боюнча 5 гектар токой тилкеси пайда болду. 3000ге жакын көчөт эгилип, кадимкидей уже рекультивация деп койсолот. Эски мусордун үстүндө рекультивация түрүндө жүргүзүп туруп, жаңы почва коюп, ал жака азыр бак-дарактар уже толугу менен гүлдөп барып көрсөңөр деле болот. Эсебиңер барбы? Пайыз менен алганда канча пайызга төмөндөтүлдү ар бир ошол жыйын эмелерчи, иш-чаралар? Ошол акыркы мына 2 жылдык бардык иш мерчемдердин жыйынтыгы менен Бишкек шаарында ыштын булгануу деңгээли, абанын булгануу деңгээли 10дон 15%га чейин азайды бүгүнкү күндө. Bir жылда же 2 жылда? 2 жылда. Бул жакшы көрсөткүч. Жакшы көрсөткүч. Биздеги чектелген убакытта соңуна чыгып баратат. Медет мырза айткандай, албетте бул газдаштыруу деги эле абанын булганышына байланыштуу маселе, бул комплекстүү маселе. Биз болсо өлкөдө газдаштыруу кандай иштери жүрүп жатат деген маселени тегерегинде баарлаштык. Мен конокторду дагы бир жолу кайталай кетейин. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлүү министрлигинен атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн баш кадиси Чыңгыз Абдималик уулу болду. Бишкектен 1-Май районунун башчысынын орун басары Медет Куатбеков жана Жаныбек Уморов, энергетика жаатында эксперт, Искак Шокоев, Элдик банк ачык акционердик коомдун Чүй облусу боюнча филиалынын насыялоо бөлүмүнүн башчысы. Түз эфирде кызмат болсо мен Айгерим Жаныкул алып бардым. Бардык конокторго ыраазычылык билдирем, убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.